Assalamu алейкум спорт сүйүүчүлөрү, баарыңыздарга салам. Көптөн бери сиздер менен көрүшпөй, биз сагындык аябай. Ал эми көрүүчүлөрдүн суранычы менен бүгүн биз кайрадан эфир астында ушул жакшы бир сиздерге керектүү маалыматтарды бере кетели деп ушул жакта бүгүн биз плечи, орусча айтканда плечи жана кыргызчасы ийиндерди кандай кылып булчуңдарын өстүрсө болот, эң оңой жөнөкөй жолдору менен деген суроого биз бүгүн жооп кылмакчыбыз. Андыктан сиздер менен мен Келдибек Атайбеков, спорт мейкиндеги Body Life. Мынакей достор, өзүбүз ушул эле машыгуу менен бирге алектенбестен өзүбүздүн мынакей окуучуларыбыз ушул деңгээлге, өзүбүз жеткен деңгээлге да биргеликте ушул сыяктуу болуп мынакей ала кетебиз. Андыктан достор, силер көрүп тургандай эле Бакыт байке 1 жылдын жүзү болду. 1 жылдын жүзүндө байкебиз такыр башка адам болчу. Өтө көп салмак менен биздин залыбызга кайрылган. Ал эми бүгүнкү жыйынтыгын өзүңөр көрүп, күбө болуп турасыңар. Кудай буйруса, мына Бакыт байке менен биргеликте иштешкенибизге 1 жыл болуптур. 1 жылдын жүзүндө чоң ийгиликтер жаратып, кече жакында өткөн Кыргызстандын бодибилдинг боюнча ачык чемпионатында Кыргызстандын чемпиону болду. Андыктан достор, ушул ийгилигибизге кандай жеттик десеңер, биз күнүгө ушул куттуу залыбызда 2-3 саат убактыбызды биргеликте өткөрүп, өзүбүздүн опутубуз менен жана ошондой эле мээнет менен бийиктикке чогуу жеттик. Бакыт байкенин жашы 42-де, 42 жаштагы агаларыбыз болсо, же андан жаш кичүү инилерибиз болсо, агаларыбыз дагы болгон болсо, силерге бул мотивация болсун. Эч качан бул спортто чек жок. Кайсы бир возрастта баштасаңыз эле 5 жыл, 10 жыл аракет жасасаңыз, жыйынтыгын сиз көрө аласыз. Бүгүнкү бере турган көнүгүүбүз плечи, ийиндерибиздин булчуңдарын кандай кылып чыгарабыз, кең далуулуу болуш үчүн бүгүн азыр көнүгүү көргөзүп бермекчибиз. Андыктан бизден алыстабай көрсөңүздөр болот. Келгиле. Мынакей. Бул штанганы алабыз. Өзүнүн атайын бөлүктөрү бар. Атайын бөлүктүн ички бөлүгүнөн кармайбыз, сызыкты. Белди бекем кармап, мынакей. Бул жерге бекем кармап туруп, төштү. Бул жерге чейин түшүш керек мынакей. Өйдөгө чыгарганда баштын артына кетиш керек. Туура дем алганда үйрөнүш керек. Муну мисалы спорт залдын кереги деле жок. Үй шартында деле ушундай кылып көнүгүүлөр жасасаңар, абдан жакшы болот. Көбүнчө айыл жергесинде мисалы иничектер, досторубуз бардыгы ушул тууралуу көп сурагысы келип, байланышка чыгып калышат. Мынакей, келиңиз. Көргөзүп бериңиз, азыр мен дагы толугураак түшүндүрүп бермекчимин. Кайсы жерден кайсы булчуңдар чыгып атат. Бекем кармадыңыз. Мынакей, айтып өткөндөй эле, түшүрөңүз. Мынакей, бул ийиндин алдыңкы бөлүгү, ортоңку бөлүгү эң жакшы иштеп берет. Мынакей, карагыла. Абдан сонун көрүнүп турат. Булчуңдар бардыгы өзүнүн иретинде, кылдаттык менен шашпай жакшы жасаш керек. Бел булчуңундагы абайлап кылдаттык менен жасаш керек. Себеп дегенде азыр оор салмакты өйдө көтөргөндө бул жака аябай көп нагрузка келет. Ошон үчүн грыжа болуп калбас үчүн белди бекем включенный кармаш керек да. Жай түшүрөбүз. И өйдөгөздөй чыгарабыз мынакей.
толық болып шыққанға абдан жақсы шарт түзіледі. Қайталапамыз. Бұл көнүгүүнү 4-5 подход 10 жолудан кайталасаңар болот. Ошондо ар бир мышцабыз өзүнүн толук кандуу баягы нагрузкасын алып, абдан жакшы бөлүктө сонун болуп иштеп берет да. Дай бир жолу. Хорошо. Болду. Тез алыңыз. Тяга коюп салыңыз беке. Бул ар бир көнүгүүдөн кийин бир 2 мүнөт же 3 мүнөт эс алуу болушу керек. Анткени себеп дегенде бул базовый упражнение деп коет орусча айтканда. Дайыма чоң вестер менен, чоң салмак менен иштей турган көнүгүүлөрдүн бири. Буларды оор салмак менен да иштеш керек. Себеп дегенде оор салмак менен иштебесе дагы биздин булчуңдарыбыз жарылып, өсүп, чоңойбой коет да. Андыктан 2-3 мүнөт биз үчүн кийинки көнүгүү өткөнгө жетиштүү болот. Азыр ушул эле штанга менен кийинки көнүгүүнү азыр көргөзүп бермекчибиз. Мынакей. Азыр моюн эттерди жана ошондой эле ушул ортоңку бөлүгүн чыгарганга дагы бир көнүгүү. Мисалы азыр сызыктын жана сыртынан кармаган болсок, эми бул жакындап баштайбыз, көрүңүздөр, жакын кармайбыз. Артка чыгабыз дагы. Дагы эле жанагы төштү өйдө көтөрүп, колду ушул ийиндин деңгээлине чейин түздөйбүз. Мынакей. Жай чүрөбүз. Жай чүрүп, бул аралыкка чейин алып келебиз. Эки чыканагыбыз бирдей түз болушу керек. Анткени түз болбосо, бир ийинибиз чоң, бир ийинибиз кичинекей болуп калышы ыктымал. Мынакей. Түшүп келатканда дем алабыз, өйдөгө чыгарганда чыгарабыз. Моюн эттер да чыкканга жакшы жардам берет. Всё. Келиңиз. Кайталап көргөзүп бериңиз. Кичине алдыраак эңкейип алабыз бир аз. Эми чыканакты көтөрөбүз. Эң башкы бөлүгү ушу ийинибиздин ортоңку бөлүгү иштейт, кичинекей болгон. Чүрөбүз. Аябай жакшы кылдаттык менен жай эле, шашпай эле жаза бериш керек. Анткени кээ бирлери бар, кичинекей вес салып, мындай чувствительный жазабаса, чоң вестерге келгенде аябай кыйналып калышыбыз ыктымал. Себеп дегенде чоң вестер адамга баягы дене башын оорутуп эле алганга пайда алып келбесе, адамдын баягы булчуңдары өскөнгө көп деле жардам бере бербейт. Анткени ар бир мышцаны мынакей. Моюн эт деп айтып аткан себебим, мына могу части өзүнчө бөлүк болуп иштеп берет да. Мынакей. Жай чүрөбүз. Ылый кой берет. Өйдөгү чыканакты көтөрүлгөндө бул бөлүктөр чогулат дагы. Анан булчуңдар чыңалып чыгат, чоң болуп. Хорошо. Бул көнүгүүнү дагы 4 подход 10 жолудан жасасак болот. 4 подход 10 жолудан жасайбыз. Кетет. Сонун. Болду. Эсалар. Болду. Андан кийинки көнүгүүбүз, достор. Ушу көптөр суранышат, жаш балдар, бардык ошо спорт сүйүүчүлөр. Моюнду кандай кылып чыгарса болот, моюн этин жоонурса болот депчи. Ал көнүгүүлөрдүн бири болуп, трапеция деп коет, орусчасын айтканда. Моюндун булчуң эттерин чыгаруу да. Эки жагыбызга таштарды алып жасасак болот. Мынакей. Жайдан өйдө көтөрөбүз, мынакей. Жай чүрөбүз. Кээ бирлери моментип эле жасай беришет, же болбосо алдыга моментип бурашат. Ал такыр жардам бербей турган көнүгүүлөр. Андай көнүгүү деле жок. Себеп деген ал жөн гана кооздук, ар ким ар кандай туура эмес варианты келип чыгат да. Андыктан
жай кармаш керек. Өйдөгө чыкканда бир секунд кырмап, анан ылдый көзгө кое берсек, ошол жакшыраак бизге жардам берет да. 10-15 жолу кайталасаңыздар болот. Келиңиз. Жайдан мынакей бул бөлүгү иштеп атат. Жай кое беребиз. Эң сонун. Мынакей. Өйдө көтөргөндө бул булчуңдарды кармап туруш керек. Жай. Хорошо. Бул бөлүктөр иштеп атат да, аябай жакшы. Кылдаттык менен шашпай жай эле кыza бериш керек. Төрт подход 10-дон или 15-тен жасаса да болот. Все, жетишти. Yılınızda maksimal görgөзгө жерге таштап туруп эле. Эң аягында дал түйүп көргөзүп коюңуз. Барды. Төштөргө көтөрсөңүз. Окей. Ол моюндун бардыгы ушул көнүгүүлөрдөн келип чыгат да. Все. Мынакей достор, бүгүнкү көнүгүүбүздө ушул ийиндерибизди кең далуу болуш үчүн кандай кылып жасаш керек экенин биз сиздерге толук кандуу көргөзүп бердик деп ойлойбуз. Андыктан достор, кийинки берүүбүздө кайсы булчуңдарга же болбосо эмне спорт тамактарын жөнүндө көбүрөөк кимде ким комментарий калтырган болсо, биз ошол суроолор тууралуу кененирээк маалымат бермекчибиз. Андыктан биздин каналыбызга, спорт мейкиндиги каналына катталып, лайк басып, жана ошондой эле жакшы кенен толук кандуу комментарийиңарды калтырсаңар, биз ушундай кылып маалыматты берип турабыз. Андыктан сиздер менен мен Келдибек Атайбеков, спорт мейкиндиги Body Life